Сурооңуздар жокпу? Жок. Жок, ошол үчүн мен башында белгилеп кеттим эле, бул ишке тийиштүү жок. Хорошо. Суроо бересиңер. Кое туруңуз. Да. Мен сизге андай суроом бар да. Чүй областында боло турган болсо. 8 району бар Чүй областында. Акимдердин бардыгы бүгүнкү каралып аткан мыйзамга талаптарына жооп береби? Башка жактан ротация болуп келгенби бардыгы? Баартен ротация бүгүнкү күндө баартен ротация болуп келишкен. Эми жумуштун баары эле эффективдүү эле жүрүп жатат. Силер кандайдыр бир алардын жумушун баалайсыңарбы? Биз эми ооба алардын жумуштарын биз отчет алып турабыз. Коллегияларда отчет алып, алардын ишмердүүлүгүн ошо баалайбыз. Ошону салыштырмалуу айта аласыңарбы? Мына жаңа акимдер башка жактан ротация болуп келди, көрсөткүчтөрү жогору кетти же төмөн кетти деп. Бүгүнкү күндө көрсөткүчтөр төмөн, жогору кетти. Жогору кетти. Ал жагынан айыл өкмөттөргө да ошондой талаптарбы? Айыл өкмөттөргө деле ооба. Алардын баары ротация болуп бүттү Чүйдө? Так, ротация жок, толугу менен бит элек. Эми аны акимдер өздөрү кылышат го дейм. Акимдер баалайт аны. Бир акимдер Кое туруңуз. Менде да суроо. Кое туруңуз. Уруксат бермейинче ордуңуздан турбай неметпей туруңуз. Бул деген сот отуруму да. Тиги немеге жооп берсеңиз, мына бар бири бара-бара негизи акимдерди дайындоодо. Президенттин ушул областтагы, сиз өкүлү болгондон Чүй областындагы өкүлү мындай тиешеси барбы же такыр эле тиешеси жокпу? Сунуштама киргизүү болобу, же колдоо болобу, же рекомендация берүү жолдору болобу ошондой? Тиешеси барбы негизи эле? Консультация. Консультация деп киргизилди акыркы өзгөрүүдөчү. Ошентип жазылды беле, Ошентип жазылуусу бар да, консультация. Жазып бар. Консультация. По консультация. Сиз тиешеси жок дейсиз, көрдүңүзбү? Тиешеси бар болот. Областтык структура болгондон кийинчи. Баалоо натыйжасында берилиш керек да. Консультация деген бул деген мындайча айтканда макулдашуу да. Баары бири ою эске алынат деген сөз да. Баары бири кантип ошо областтагы губернатордун ою эске алынбай койсун. Анда балким немеси барбыдыр, Болду, башка суроо жок, отуруңуз. Да, Айтыңызчы, бул ротация акимдердин жүргүзүлүп атпайбы? Президент тарабынан, кабинет министр тарабынан ыйгарымдуу өкүлдүн, мурда губернатор деп койчу, азыр ыйгарымдуу өкүлү президент кандайдыр бир жумушуна баа берип, жана консультация иретинде бир таасири барбы? Ошо ротация кылып бир акимди башка жака жиберүү же калтыруу боюнча бир сөзүн, ой пикирин угабы жетекчилик өйдө кабинет министр жакта? Ошо таасири барбы кадровый политикасыначы? Кадровый политикага эми бул эми номенклатура президенттикине киргизип коюптур, биз деле эми сунуш катары эле киргизбесек, өйдө сиз айткандайчы, өйдө жакачы, а так биз мындай таасир кыла албайбыз го дейм. Анда дагы экинчи суроо. Мына ыйгарымдуу өкүл катары мындай контролдоп, кээ бир акимдердин жумуштарын баягы сапатын көзөмөл жүргүзөбү? Жүргүзөбүз. Анын жыйынтыгы жанагы ротацияга кандайдыр бир таасири мындай болуп калышына өзүңүз көрдүңүз беле? Болобу вообще статистика боюнча? Статистика боюнча жок, андай көрүптүрмүн, андай. Анда өзүңүз билбейсиз качан кайсы аким каяка көчүп кетерин ротация болуп. Анда. Мен суроом да, ушуга байланыштуу. Азыркы келген ротация болуп келген акимдерге кандайдыр бир финансылык чыгымдар болуп атабы? Үй салыш керек, аларды жайгаштырыш керек деген бюджеттен каралып атабы бардыгы? Жок, анткени кандай болуп атат анда? Бул эми жок, андай чыгымдар эч кандай болгон жок. Алар кайсы жакта жашашып атат? Ал боюнча мен маалыматым жок экен. Же арендасын төлөп берип атабы? Кандай бул ошол
Сиз ошо өкүлчүлүктөн келдиңиз да, даяр болуп келишиңиз керек бул ушул маселелердин баардыгына. Жок, бул эми райондук мамлекеттик администрация бул отдельный госорган да. Силер айтып атпайсыңарбы, өздөрүнүн бюджеттери бар да, булардынчы өздөрүнүн каражаттары бар. Өздөрү эле чыгымдарын өздөрү жабышат да. Ошол үчүн айтып атам да, ал боюнча. Түшүнүктүү. Отуруңуз. Рахмат.